болду. Жигит каза болгондо жерди алдык да. Өзүнчө арылбайт да ичи. Чоңойбойт. Тигинде эле казып атабыз, мында эле казып атабыз, чоңойбойт. Но мен ал киши баланы таанычумун, ал менден кичирээк болчу бою. Ана мен деген эмне кылам деп, анан өзүм жатып көрдүм. Жатып үйөйт коет го, өзүм жатып көрүп, карасам мен да мынчалык ашып калыптыр. Кандай болсо дагы жакшы болсо, себеп деген менден кичээ, мен ашып калыптыр деп. Ичине киргизгенде белгичен кирет, ары кирбейт да. Түйүндө тартып атат, кирбейт. Жакты элдер, ой, силер таркасып койсо батпай атат, ал бул деп үзүп чыгарып атышат. Анан сөөгүт кайры чыгардык. Кайры чыгарып туруп, анан имамды чакырдым. Имам чакырдым дагы, мен азыр жатам, силер көргүлө дедим. Мен жаттым дагы, алып карап коюп, түшүндүм, эме эптеп киргизиле деди да. Жер албаган ошол деп. Значит, эме бирле бар, ар бирибиздин күнөөбүздү бир Алла билет, биз бири-бирибиздин күнөөбүздү мындай күнөө экенсиң, андай күнөө деп айтыш биздин акыбыз жок. Кимдин күнөөсү бар Алла чечет. Но бирде случай болду, бир апа каза болду, Карган апа. Аял кишини киргизип атканда материал менен жабат да, күн көрбөсүн деп. Эми ойлоп көрүңүз, жапканда кабыр ичи караңгы болот. Соны жарык болуп, ошондо киргизип атканда бути киргенде эле ичиде бир лампочка включать эткендей болуп калды да, жап-жарык болуп. Анан суну коюп, кирпичтерди тизгенде, ошо акыр кирпичти тизип атканда баары бир жарык болуп калды да. Алла кандай рахмет илдерге. Ошон үчүн мына мен şu кабырда жаш кезимде эле келгем бияка. Маған айтса, кайра жасоо берип айтса, мына саған мейли президенттин креслосы болсун, мен саған депутаттын креслосы болсун, мен саған мүрзөнүн орду болсун. Мен сиз мүрзөнүн ордун тандайт элем. Себеп деген президенттин жооп ар бир адамга жооп берет. Депутат акчаны көргөн иманы качат. А мен бияк кергенде, могу көргөндө эй жараткан Алла Таала мен иманды сактасынчы деп сурайт.